Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. АКШ Польшага өздөрүнүн F-16 маркасындагы аскердик техникаларын берип, алардан Совет доорунда чыгарылган самолетторду алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Мындай маалыматты Wall Street газетасы америкалык саясатчыларга таянып маалымдайт. Маалыматка караганда, Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШдагы конгресс мүчөлөрү менен видео сүйлөшүүлөр убагында украиналык аскерлер колдоно алган Орусиянын өндүрүшүнөн чыккан аскер техникаларын жардамга алууну суранган. Мындан улам АКШ Польша менен аскердик техникаларды алмаштыруу тууралуу сунушун киргизген. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейджи. Орусиянын президенти Владимир Путин орус армиясынын Украинанын аймагындагы аракеттери тууралуу фейк маалыматтарды тараткандарга кылмыш жоопкерчилигин киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Кремль маалымдады. Маалыматка ылайык, мыйзам долбоорун мамлекеттик дума 4-мартта жактырган. Жума күнкү жыйында парламент документти 3 окуудан дароо бекиткен. Мыйзам кылмыш кодексине жаңы берене киргизет. Армиянын аракеттери тууралуу тартылган маалыматты сот жалган деп тапса, айыппул же 3 жылга чейин колонияга кесилет. Киши кызматтык абалдан колдонсо же атайлап кара өзгөйлүк менен жасалма маалымат таратса 5 жылдан 10 жылга чейин камалат. Фейк маалыматтардын арты оор кесепеттерге алып келсе, аны тарткан киши 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Эске салсак, Орусиянын президенти Владимир Путин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейджи. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 3-мартта Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефондон сүйлөшкөнүн Мирзиёевдин басма сөз кызматы билдирет. Өзбек тараптын расмий кабарына ылайык, эки президент достукту, стратегиялык өнөктөштүктү жана өнөктөштүк мамилени мындан арыда чыңдоо, өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулады. Казак президентинин басма сөз кызматы эки лидер азыркы геосаясий чың алуу шартында соода-экономикалык кызматташтыктын учурдагы абалын талкуулаганын билдирди. Буга кошо Казак президентинин сайты президенттер жаңы коркунучтарды жана маселелерди жоюу максатында эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүнү макулдашканын жазды. Эске салсак, Орусия президенти Владимир Путин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирген. 10 күндөн бери Украинанын дээрлик бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катаал чабуул Киевке жана Харьковко жасалды. Салгылашууларда жүздөгөн адам каза болду, миллиондон ашык адам качкын болуп Украинаны таштап кетти. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейджи. Украинанын президенти Владимир Зеленский Кошмо Штаттардын мыйзам чыгаруучуларына жасаган кайрылуусунда орус аскерлери эки атомдук станцияны басып алышкан, эми үчүнчүсүн өз карамагына алганы турушканын билдирди. Бул тууралуу чет элдик маалымат кызматы жазып чыкты. Ал Николаев облусундагы атомдук станцияны орус аскерлери басып алуу коркунучунда экенин айтты. Белгилей кетсек, буга чейин орус армиясы Европадагы эң чоң деп саналган Запорожье АЭСин басып алган. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейджи. Орусия менен Украинанын лидерлеринин кезектеги жолугушуусу 7-мартка белгиленди. Бул тууралуу Украинанын делегация мүчөсү Давид Архамия жергиликтүү маалымат каражаттарына маалымдаган. Маалыматка караганда, эки тараптын жолугушуусу дүйшөмбү күнү Польша-Беларусь чек арасында болору айтылды. Эске сала кетсек, Орусия Украинага болгон аскердик операциясын баштагандан бери эки жолу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейджи. Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Путин менен Зеленскийге 3-чү жолугушууну Анкарада өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу РИА Новости Туркиянын президентинин расмий өкүлү Ибрагим Калынга таянып маалымдайт. Маалыматка караганда, Туркия эки тараптын жолугушуп маселелерди чечүүсү үчүн бардык шарттарды түзүп берерин айткан. Белгилей кетсек, Орусия менен Украинанын ортосундагы согуш аракеттери башталгандан тартып, эки өлкө эки жолугушуу уюштурган. Алгачкы сүйлөшүү 28 февралда өтүп, жолугушуунун экинчи раунду 3-мартта өткөн. Ал эми сүйлөшүүлөрдүн 3-чү раунду дем алыш күндөрү белгиленери айтылган. Украина тарап жолугушуу 7-мартка белгилениши мүмкүн деп билдирген. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейджи. Туркия мамлекети Орусияга санкция тууралуу планы жок экенин айтты. Бул тууралуу Туркиянын расмий өкүлү Ибрагим Калын билдирди. Маалыматка караганда, Орусия менен Украинанын ортосундагы согушта Туркия кайсы бир өлкөгө тарапташ болууну каалабайт. Биз эч кандай санкция тууралуу пайдаланбайбыз, экономикабыз жабыр тартышына жол бербейбиз, дейт Калын. Белгилей кетсек, Орусия Украинага болгон аскердик операциясын баштагандан тартып, батыш өлкөлөрү Орусияга санкцияларды жарыялады. Мындан улам дүйнө жүзүнө атактуу компаниялар, авиакаттамдар Орусияда ишмердүүлүгүн токтоткон. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейджи.
Орусиянын куралдуу күчтөрү Херсон шаарындагы Украинанын аскердик базасын колго алды. Бул тууралуу Известия басылмасы жазып чыкты. Маалыматка караганда 5 март күнү кечке жуук Орусиянын коопсуздук кызматы Украинанын Херсонго жакын жайгашкан Раденск айылындагы Украинанын армиясын колго алганын билдирген. Аскерлер бардык курал-жарагын, согуштук техникаларын таштап чыгып кетишти деп айтылат маалыматта. Орусиянын Украинага карата аскердик операциясы 24 февралда башталып, бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Айрым маалыматтарда орусиялык 10 000 аскердин согуш талаасында курман болгону айтылса, Украинада жайкын тургундардан 2 000ден ашуун адам каза болгону белгилүү болду. Маалымат булагы Nazar News KG.